Устатымдын «Жалгыздык» деген чыгармасын окуп берейин. Алып болуңуздар. Жарыгы белип мерметтин жабыркап көңүлдегдеттин кароосуз калган кайыктай кайыр кош жаным мен кеттим карап карабай кайрадан сени саалап күттүм жалжалым жалгыздыктан жадап бүттүм Бөпөлөк гүлгө кона албай ай көңүлүм сыздай тола албай серпилип жүрөк кыйналды сендейлер сендей бола албай карап карабай кайрадан сени саалап күттүм жалжалым жалгыздыктан жадап кош дегим келбейт кош дегим ай козгоп өлүгө жок кебим кор болсом жалгыз айлам жок кош тешер кишим жок менин карап карабай кайрадан сени саалап күттүм жалжалым жалгыздыктан жадап бүттүм мен сени күтүп жүрүп ай күйүп бүттүм Мали, ол чабалы жагымдуу чыгарма керемет аткаруу Аккыз Абазбековадан жаңырды 5-чи каналда Акчурмек программасы түз эфирде кызмат көрсөтүп жаткан учурубуз. Аккыз Абазбековага сиздин жылуу пикириңиз, каалоо тилегиңиз, кызыккан сурооңуз болсо төмөндө турган телефон номерларга байланышыңыз. Шаардык номер 5920 312 коду менен жана WhatsAppка 0995 23 20 81 номуруна SMS билдирүү калтырыңыз. Байланышка чыгаардан мурда сөзсүз түрдө бириңизге бири көз жүгүртүп, өзүңүздү сынагдан ooлагыраак кармап бизди сыналгыдан эмес уюлдук телефондон угуп байланыша турган болсоңуз, экөөбүздүн ордобуздагы байланыш эң жогорку деңгээлде өтөт. Урматтуу эле көрүүчүм, бул мүмкүнчүлүктү кое бербеңиз. Жаздын алгачкы күнү 5-чи каналда дал ушундай жагымдуу маанай менен уланып жаткан учуру. Аккыз адам, инсан жаш улгайган сайын, дос күткөн сайын, мисалы үчүн таштаган кадамы дагы, ойлогон ою дагы өзгөрүп баштайт да. Мисалы үчүн Аккыз Абазбекованын буга чейинки максат кыялдары кичинекей болсо, ошол максат кыялдар аз чоңойду да. Мисалы үчүн айтышка бир катышып эле көрсөм деген дагы бир ойлор болсо керек бир убактачы. Анан азыр эми айтышка бир катышып эле көрбөй, чоң айтыштарда мындай теңтайлаш айтышып, өзүңүздүн өнөрүңүздү элибизге тартуулап жүрөсүз да. Азыркы учурда Аккыз Абазбековадан жалпы көрөрмандарыбыз, кыргыз элибиз эмнени күтсө болот?
алдыңкы учурда алдыңкы пландарыңыз тууралуу сүйлөшөлүчү. Жакшы суроо, рахмат. Эми алдыңкы учурда Атбай журтубуз ак кыздан буюрса жакшы алгач эле айтыштарды анан ырларды күтсө болот жакшы. Буюрса ошого аракет кылып жатабыз, элибиз үчүн, жерибиз үчүн кызмат кылалы деп. Ошол кыска жооп бергенде. Ошону менен бирге эле мисалы үчүн Аккыз Абазбекова дегенде эле баягы акын мырзалар айтып калат да. Ушул акындардын арасынан Изат Айдаркуловдун Аккыз Абазбекова менен айтышканда бир башкача айтыш болот депчи. А сиз үчүн кандай болот? Ким менен ошондо? Мисалы үчүн ушул акындар менен айтышканда айтып калат ушул мисалы үчүн буга чейин жанагы комузу жок төкмакын Элеман менен айтып жүргөнүңүздө Элеман айтып калат да, бир айтканы бар да. Ушул билбейм, башкаларга караганда Изат Айдаркулова менен анан ушул Аккыз Абазбекова менен айтышканда бир башкача айтыш болот мен үчүн деп. Анан да бирок башка төкмакындарды айтып жүрөт да. Ушул эки акын кыз менен айтышкан мен үчүн бир башкача болот депчи. Ошону каалайм баягы тиленем депчи. Ушулар менен айтып бир түшүп калса жуп болуп калсам экен депчи. Балким жакшы болсо керек, балким жаман болсо керек. Бирок ошентсе дагы жакшы айтыштарды кылганга баардык акындар менен аракет кылам. Баардык агаларымды, эжелеримди, устаттарыбызды урматтайбыз, сыйлайбыз. Билбейм кандай абалда калышат. Мен үчүн кадимкидей эле. Бирдей эле баары. Бирдей эле. Акындык өнөрдө сиздин эң жогорку өзүңүз койгон талабыңыз? Эми бул акындык чектөөлөрүңүз болобу же болбосо өзүңүздүн мындай бир ушул нерсени жасашың керек же жасабашың керек деген учурларыңыз болобу деген суроо да. Чектөөлөр албетте жок. Буюрса ушул акындыкта кандай ыкмалар болбосун, кандай баарын аткарганга аябай аракет кылам. Мисалы азыркы айым кыздар, айымдарыбыз, эжелерибиз жанагындай лирикалуу оондор менен айтышабыз го. Мен мисалы азыркы учурда ушул мырзалар ырдап жаткан, өзүм дагы анча мынча дастан айтып коем. Манас айтканга байланыштуу ушул мырзалардын ырчөгү ону менен дагы ырдаганга аракет кылып жатам. Анан жакшы алдыда иштей турган ушул кыргызчаттанган оондору менен дагы иштесем деген тилектерим бар буюрса. Анан ошондой талаптарды коем, иштеш керек. Эмгектениш керек. Эмгектенсек ар дайым үзүрү болот эмеспи? Эң жакшы. Урматтуу достор, сүйүктүү телекөрүүчүлөр, бүгүнкү кеч билбейм, мен үчүн дагы Аккыз Абазбековадан буга чейин эфирлерди чогуу алып барсак дагы, бирок бүгүнкү эфир мен үчүн аябай кызыктуу болуп атат. Себеп дегенде, мындан бир калп айтпасам, бир 3-4 жыл мурда болсо керек эле, ушул таңкы эфирде иштеп жүргөндө эфирде болгонбуз, түз эфирде. Ошондон бери экинчи жолу түз эфирде болуп атабыз. Андан кийинки ошол учурдагы баягы деңгээли менен азыркы деңгээлди салыштырып көрө турган болсок, Аккыз Абазбековадан элибиз сыймыктанып, биздин акын кызыбыз деп айтканга, сыймыктанып айтканга мүмкүнчүлүк бар деп айтсам да жаңылышпайм. Анда досторум, сүйүктүү телекөрүүчүлөрүм, бүгүнкү кечти жалпыңыздарга бир өзгөчө эсте каларлык кечтерден болсун дейли дагы Аккыз Абазбековадан дагы бир чыгарма сураналы. Жакшы болот. Кайгыра бербей, шаңдуу чыгармалардан аткарып отурайын. Эфирге келердин алдын ушундай эфирге баратам деп ата-энеме, бир туугандарыма жөнөттүм да. Анан жөнөтсөм дагы баягы эки дежурный ырыңдырдайсыңбы деп атат. Алар кайсырлар? Анан алар деген азыркы учурда ушул элибизге белгилүү болуп жаңы аткарып чыккан ушул аркылуу да кичине элиме белгилүү болдум окшойт. TikTok баракчасында жайылып кетти. Анан
ошол агатайым деген жок, сизге деген чыгарма аткарып берейин. Сөзү Ону Табылдактанов атабыздыкы. Атқан таңдайын, арзумдуңа сизге арнайын, арабызаң алыс болсо да агатая сизди тандадым. Жаркырабаң аткан таңдайым, жалындаба жүрөк ардайым, жашыңыза өйдө болсо да жаштыгыма сизге арнайын. Ай диги диги диги, ай диги диги диги, ай диги 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 диги. Берметтен ашур тизейин, бир гүлүңа жерден үгүтөйүн, богачыма болуп келиңиз, болоюн да сиздин үкөйүн. Чакуттан ашур тизейин, жан билбесе жерден үгүтөйүн, жан сырымда калсаң айтылбай, жаштыктан гана мендей жан беле, адашып да калсам тапмакмын, агатая сизди кайреле. Сүйүүнүн жоготар беле, сүрдүгүнө кандай жан деле, кайрадан келсем жашогон, сүймөкмүн сизди кайреле. Ай диги диги диги, ай диги диги диги, ай диги 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 диги. Азаматсыз керемет аткаруу. Урматтуу досторум, сүйүктүү теле көрүүчүлөрүм, сиздерден келген SMS билдирүүлөрдү дагы өз дарегине жеткизели. Аккыз Абазбекованын өнөрүнө, чыгарган, ырдаган чыгармаларына ушунчалык берилүү менен өздөрүнүн жылуу пикирлерин жиберген көрөрмандарыбыз да жок эмес. Акыркы сандары 969 менен аяктаган абонент. Кутмандуу кечиңиздер менен, үнүңүзгө береке. Бар болуңуз, мыктырдайт экенсиз, өзгөндөн сизге жазып олтурам, талантыңызга ташкындай берсин, сизди сыйлайм, бар болуңуз. Социалдык тармактардан дагы сиздин ырларыңызды угуп турам, айтсаңыз көрүп турам дейт акыркы сандары 969 менен аяктаган абонент билдирүүсүн калтырган. Аккыз Азаматсың, үнүңө береке, сенин талантыңа дагы бир жолу түз эфирде күбө болуп жатканыма аябай кубанычтамын. Ушундай мүмкүнчүлүктү түзүп жаткан 5-канал силерге да чоң рахмат дейт. Урматтуу теле көрүүчүлөр, бул сиздердин сунушуңуздар менен, Аккыз Абазбекованын макулдугу менен бүгүнкү кечте дал ушундай мүмкүнчүлүк түзүп жаткан учуру. Саламатсыздарбы, кутмандуу кечиңиздер менен. Аккыздын үнү аябай укулуктуу, бар бол, менин балдарымда, кыздарымда сендей акын, ырчы болушун каалайт элем деп 022 менен аяктаган абонент SMS билдирүүсүн калтырган. Түз байланышта көрөрманыбыз бар. Алло, саламатсызбы? Алло, саламатсыздар. Кутмандуу кечиңиз менен кош келиптирсиз. Мен өткөндөн бери деген 2 жумадан бери Аккызды качан алып келесиң, Аккызды качан алып келесиң деп шаптанды. Мен деген аябай түшүккө салдым. Кош келиптирсиз, апа. Туурабы? Жок, ал сунуш апа, түшүккө салдым деп айтпаңыз. Түшүк сунуш ал. Мындай да деген эл сынчы деп коет, элдин арасында мен сынчымын. Аккыз, сен ар жакта күрөңгүң бар, потому что деген акын болуш деген оңой эмес. Акындык ар жакта дарамети болуш керек. Кээ бир отурганда эки сөздү бириктирип айта албаган адамдар бар. Ошол үчүн изденгин, изденип, жакшынакай болуп деген, билимдүү, илимдүү болуп туруп деген, ушул сен деген эң чоң акын кыздардан болосуң, Кудай буйрса. Рахмат. Сен артыңда дараметиң күчтүү. Жаптама эмессиң, өзүң нукра жүрөгүңдөн чыккан сөздөрдү айтасың. Айланайым, мен 2 жумадан бери ыйлап Аккызды качан алып келесиң, Айшаптан Аккызды качан алып келесиң деп, мен үнүм Кудайга жеткен окшойт. Ошон үчүн деген сага мен каалоорум,
айланайын Нукура деген акын болуп, Нукура деген айтыштын деген кыздардын ичинен чыккан, suurulup чыккан акын кыздардан боло көр айланайын. Рахмат. Сенде ар жакта мисалы мен бөлөк жөндөр жөнүндө айта албайм. Бирок деген сен жөнүндө деген өтө деген мен чоң үмүттөмүн. Рахмат, бар болуңуз апа. Айланайын. Көп жашаңыз. Мен деген мынакей шабдан чоң рахмат, мынакей ак кызды маңдайыма отургузуп койдуң. Сиздердей телекөрүүчүлөр, көрөрмандарыбыз барына ыраазычылык билдиребиз биз дагы. Шабдан сага чоң рахмат деген ушундай болуп, татынакка болуп, тырсылдап туруп деген жумушуң жүргүзө бер айланайын. Чоң рахмат. Бар болуңуз, ыраазычылык билдирели. Урматтуу телекөрүүчүлөр, эч кайда алыстабай туруңуздар, кыскача жарнамалык түрмөккө чегинебиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, айтат эмес белибизде. Жакшы ооздон жакшы сөз чыгат депчи. Азыркы түз байланышка чыккан көрөрманыбызга, апабызга да ыраазычылык билдирели. Биздин туруктуу көрөрманыбыз, Казармандан туруктуу көрөрманыбыз Нават апа болсо, Бишкек шаарынан туруктуу көрөрманыбыз, азыркы апабыз биздин ар дайым өзүнүн кеп кеңешин айтып, көрөрмандар менен ошону менен бирге биздин эфирибиздин сапаттуу болуусуна дагы өзүнүн салымын кошуп келе жаткан көрөрмандарыбыздын бири деп айтсак жаңылышпайбыз. Сизге да чоң рахмат, ыраазычылык билдирели. Уул кыздардын небере чөбөрөнүн жакшылыгын көрүңүз. Ар дайым эле ушундай өзүңүздүн алтындай болгон акылыңызды уга турган кулактарга айтып жүрүңүз деп ыраазычылык билдирели. 5-каналдагы чөнөк программасын көрүп жатасыздар. Келип түшкөн SMS билдирүүлөрдүн четинен тааныштыралы дагы. Андан кийин жагымдуу чыгармаларды сиздер үчүн жаңырталы. Акыркы сандары 122 менен аяктаган абонент. Кутмандуу кечиңиздер менен жүрөгүң менен ырдайт экенсиң. Орусча жазыптыр. Мен кыргызча окуп, одар окуйн, Жүрөгүң менен ырдайт экенсиң. Келечекте элибиз сыймыктанган жакшы ырчылардан, акындардан бол. Жана эмгектенүүнү, аракет кылууну каалайт элем деп акыркы сандары 122 менен аяктаган абонент SMS билдирүүсүн калтырган. Орус тилинде жазып турсуз, мен эфирдин эрежесине ылайык кыргыз тилине которгонго аракет кылдым. Акыркы сандары 830 менен аяктаган абонент. Саламатсыздарбы? Ак кыз азаматсың, өнөрүң өркүндөй берсин, дагы да алдыга умтула бер. Чоң рахмат, Таластан чоң салам деп, досуңдан деп акыркы сандары 830 менен аяктаган абонент билдирүүсүн калтырган. Ак кыз азаматсың, үнүңө береке. Манастын элине, кыргыз жерине ар дайым жакшыларды тартуулап, талантың ташкындай берсин, бар бол деп 932 менен аяктаган абонент өзүнүн билдирүүсүн калтырган. Келиңиз ырдайлы. Бүгүнкү кечте көрөрмандар үчүн бир эсте каларлык эфир жасайлычы. Ырдайлы деселер таппай калып эле. Мындай сиздерге сөзү ону Нурак Абдрахманов, комузчу атабызга таанып атабыз. Ырларды да келиштире ырдаган, комуздан далай күйлөрдү өзү да комуз чапкан мыкты инсан эле. Атабыз бейиштик болсун. Ал эмесе ошол атабыздын Таппадым сендей деген чыгармасын аткарып берейин. Sansız sağlat sildi Karap karap karigim dalıp istesim da Büttüğünedin tappadım sendey Görbödüm sendey Karap karap karigim dalıp istesim da Büttüğünedin tappadım sendey Görbödüm sendey Özüң üçün nur çaçkım gelet Asmanda gündey Ömür boyu özüңde bırdayım Çarçonu bilbeyim Karap karap karegim talıp
жатқан айдарым желдей. Сенде жанға көз артқан көптір, эч тыныштық бербей. Ишен жаным, авайла жаным, ким болсо да чын барқыңды біле албас менде, сүйе албас менде. Ишен жаным, авайла жаным, ким болсо да чын барқыңды біле албас менде, сүйе албас менде. Қарегім талып естесем да бүттүйнөдөн таппадым сенде, көрбөдүм сенде. Караңыздарчы, көрөрмандарга кошулуп бүгүнкү кечте мен дагы ушунчалык жаздын алгачкы күнү болсо, жаздын алгачкы күнүндө 5 каналда түз эфирде элибиз сыйлаган, урматтаган элибиздин акын кызы Ак кыз Абазбекова отурса, өзгөчө ырлар жаңырып жатса, кантип толкундамай койбойсуң. Бар болуңуз, ыраазычылык билдирели. Көрөрмандардай эле көрүп отурам мен дагы ушунчалык бир аткарууңузга, анан сиздин мисалы үчүн ушул акындар, оончулар айтып калат да. Менин бир эле өтүнүчүм, суранычым дейт да, бир оончу менен сүйлөшүп калсам, десем, ушул аткаруучулар ырдап атканда обону ушул кишиники сөзү бул кишиники деп айтып койсо эле мен аябай ыраазы болот элем. Анан мен айттым да, айтпай ырдасачы десем, билбейм, мен үчүн ошол терс көрүнүш болот деп bir kaygırıp aytты эле да. Анан азыр 3 ырдадыңыз, бирок үчөөсүндө тең сөзүн жазган акынды, оонун чыгарган оончуну дагы баса бергиле айтып жатканыңыз, бул сиздин устат күткөндүгүңүз, бул сиздин ушул улуу өнөргө башотуңуз менен киргениңиздин бир белгиси болсо керек деп ойлойм. Түз байланышта көрөрманыбыз бар. Алло, саламатсызбы? Алло. Кутмандуу кечиңиз менен кош келиптирсиз. Hoş geldik balam, kanday жақсыңарбы кечки? Кудайга шүгүр, кош келиптирсиз. Менен балам, биздин Абазбек ва Ак кыз деген чыгыптыр, ошого Кудай ден соолук берсин, узун өмүр жаш берсин, бактылуу талайлуу болсун. Мен Токтогулдан болом, Жумакан деген апасы. Шабан турбай өзүндө. Ошо 85-ке чыктым балам мен. Бар болуңуз Багал апа. Сиңдим неберелүү болду эле Роза деген. Ошого арнап бир жакшы ырдап берип койсун балам. Сөз түрдө. Жакшы тургула балам. Макул Жумагал апа, бар болуңуз. Жараткан Кудай бизди дагы сиздин жашка жеткизсин. Сиздин жашка жетип, биз дагы ушул очор бачар үй бүлө болуп, баягы акыл кебибиз айта турган деңгээлге жетели деп тилек кылалы. Бар болуңуз, ыраазычылык билдирели. Буга чейин ушул 5-канал Акчонок программасынын эрежесине ылайык биз туулган күн ээлерини же болбосо ушундай бир белгилүү даталарды куттуктап урдаш эмеспиз да. Бирок 85 жаштагы апабыз өтүнүп суранып батасын берип аткандан кийин ал инсандын сунушун четке каксак туура болбой калат го, туура болбой калат го, Немесе эфирди аяктап эркин немеде атайын төгүп ыраазат берейин. Атайын, Анан азыр суроолоруңузду берериңиз деген. Келип түшкөн билдирүүлөргө назар салалы. Дарегине жеткизбесек, биздин көрөрмандарыбыздан нааразычылык да болуп калышы ыктымал. Акыркы сандары 332 менен аяктаган абонент. Ак кыз биз сени менен сыймыктанабыз, өнөрүң өркүндөй берсин. Токтогулдан чоң салам, болот акең, жеңең деп 332 менен аяктаган абонент билдирүүсүн калтырган. Кутмандуу кечиңиздер менен 5-канал ишиңиздерге ийгилик болсун. Азыркы учурда мен сиздерди Санкт-Петербургдан көрүп жатам дейт, онлайн дейт. Караңызчы. Мүмкүн болсо мен өзүм Баткен областынан болом, мүмкүн болсо Өрүк Зарга кетели деген чыгарманы аткарып бериңиздерчи. Аябай суранат элем. Азыр сиздерди мен онлайн көрүп жатамын деп Санкт-Петербургдан деп акыркы сандары 254 менен аяктаган абонент билдирүүсүн калтырган. Кутмандуу кечиңиздер менен Токтогулдан жазып жатабыз. Ак кыз эже, биз сизди менен сыймыктанабыз. Мектепте да биз үчүн ырдап берүүчү үнү булбулдай. Кооз өнөрүңүз өсө берсин, сиз менен сыймыктанабыз.
И Аманбаев мектебинин 9А классынан сизге ысык салам ак кыз эже. Биз сиз менен сыймыктанабыз. Биздин мектепте окуган деп акыркы сандары 934 менен аяктаган абонент билдирүүсүн калтырган. Түз байланышта көрөрманыбыз бар. Алло, саламатсызбы? Алло, саламатсыздар. Кош келипсиз, саламатчылык. Шабдан. Оу. Мен азырлы деген кайы тилекти мен бакалса жакшы деген эмете албай деген сүзөп кетип деген жакшы тилектерди айта албай калдым. Келиңиз. Мен эмгегим болуш керек, ак кызды алып чыккан. Ой, келиңиз, сизде доклад окусаңыз да угабыз, сиз айта бериңиз. Мен эмгегим болуш керек. Сөзсүз түрдө да. Bir aydan beri деген ак кызды алып чыккыла деп атып, ушундай эметти. Ак кыз деген азыр деген оозунан энесинин сүтү кетелек деген татынакай жапжаш кыз да. Бул баралына жеткенде колдоп коштоп баарын деген эметсеңер деген ак кыздан көп нерселер чыгат. Буйруса. Сөз түрдө, Кудай буйруса. Ушул катышып аткан кыздардын эң алды болуп кетет. Бул деген кичинекей кыз. Ошон үчүн азыр да болсо деген өзүнүн өнөрүн эметип колунан келгенин айтып атат. Ошон үчүн билим алсын, билимдүү болсун, өзү айткандай, жанакы эжесиңдилер деген передачада да Осакада деген конокко чакырып деген жакшынакай сөздөр сүйлөдү. Акындык касиетти кетирбейли, соого айландырбайлы депчи. Жапжаш кыз ошондой сөздөрдү айтып атканы кантип деген дүйнөң деген элгирейт. Ошон үчүн ак кыздын үн десе үнү бар, сулуу десе сулуу, сөз десе сөзү бар. Айланайын, көз тийбесин, сөз тийбесин. Айтканыңыз келсин. Ошо кызыбыз өркүндөп өсүп деген, анан мен эмнегим текке кетпей ак кыздын бир акындар айтышына бесплатно мага билет бергиле. Албетте. Сиздин Шабдан байкеме жазып койсоңуз, мен ошол жактан аркылуу берип берейин. Буйруса жакында айтыштар болот. Кудай буйруса. Кеп деген эме бесплатный акысыз төлөмдө эмес, просто деген я хочу деген мен сени деген татынака болуп деген ушундай деген сонун кыздар бар экен деп мен сага деген тилегиңе тилек кошом. Денсаулык берсин, билимиңди өркүндөтүп, жакшынакай болуп, мынакей Шабдандын эмгеги күчтүү, ушуну алып келген. Жок, бул эми сиздердин сунушуңуздар. Рахмат Шабдан. Бар болуңуз. Жок деле. Сен ошо изденип деген арттан чыктап чыгып алып келатам. Бермейда деген бала. Ак кызга 15 жол чалдым, апа. 16сында араң макул болбоду. Тамаша. Тамаша сөз айттым, апа. Чоң рахмат. Бар болуңуз, ыраазычылык билдирели. Урматтуу телекөрүүчүм, бура сүйлөгөн күлгөнгө жакшы дейт эмеспи? Эч кайда алыстабай турбуз, жардам алып турбөккө чегинебиз. 5-чи каналда Ак Чөнбөк программасын көрүп жатасыз. Урматтуу телекөрүүчүм, студиябыздын мейманы акын элибиздин сыймыктуу кызы, акын ак кыз Абазбекова. Сурооңуз, жылуу пикириңиз болсо төмөндө турган телефон номерларга байланышыңыз. Азыр биз сиздерге көрөрмандардын өтүнүчүн тагыраагы бизди азыр алыскы Санкт-Петербург шаарынан көрүп жаткан мекендештерибиздин өтүнүчү суранычы боюнча Өргүзарга кетели аттуу чыгарманы аткарып берели. Бизди Москвадан, Чикагодон, ошону менен бирге Кореядан көрүп жаткан жалпы кыргыз боорундуштарыбызга 5-чи каналдан, Кыргызстандан сиздерге ысык салам айтабыз. Алыскы Москвада жүргөн мекендешибиздин сунушун четке какпай, билбесем дагы билгендей кылып Өргүзарга кетели деген чыгарманы колдон келишинче аткарып берейин. Анан мен негизи бул репертуарымда азырынча жок, анан авторун жакшы билбейт экен. Эгер авторлор угуп жаткан болсоңуздар, капаланбаңыздар. Буюрса кийинки эфирлерде сөзсүз сиздерге айта жүрөм. Sunuşumdu
Күнгө жолугуп айлуу түндө сыйыналы бир келген бактыбызга сыйыналы бир келген бактыбызга булбулакка баралы ай тоскону ат жалында шамалдай ойношкону кечикпейли бир келген бактыбыздан өрүк зарга кетели макул болчу өрүк зарга кетели макул болчу каректерге жашырып сүйүбүздү мөл буглакка чачалы үнүбүздү жылдыздарды чакырып койнубузга өткөрөлүң экөлөп түнүбүздү өткөрөлүң экөлөп түнүбүздү өрүк зарга кетели макул болчу. Кол чабабыз. Азыркы учурда бизди Өрүк Зарлуу Баткен жергесинен көрүп жаткан жалпы көрөрмандарыбызга ошону менен бирге эле өлкөбүздүн 7 дубанындагы жалпы кыргыз элибизге 5-каналда Акчөмөк программасынан кечки салам айтабыз. Алыскы жерде эмгектенип мекенди көрүүгө кыргыздын комузуна негизи эле ушул элибизге болгон кусалыгыны 5-канал Акчөмөк программасы менен көрүп таркатып жаткан алыскы жакта эмгектенип жаткан жалпы кыргыз боордошторубузга дагы салам айтабыз. Келип түшкөн СМС билдирүүлөрдү дагы дарегине жеткизели. Саламатсыздарбы кутмандуу кечиңиздер менен. Салам ак кыз, өнөрүң өркүндөй берсин. Жакшы ырларды ырдап жүрөсүң, ошонуңан жазба. Токтоолугуң жана өнөргө олуттуу мамиле кылганың мага жагат, бар бол, чармачылык ийгиликтерди каалаймын деп Арслан баптан жазып жатамын сага деп акыркы сандар 195 менен аяктаган абонент СМС билдирүүсүн калтырган. Азаматсың, ак кыз, өнөрүң өркүндөй берсин. Жакшы ырларды ырдап, ийгиликтерди багындыра бер. Азыр жашсың, келечегиң алдыда. Жараткан Кудай жаман көздөн, жаман сөздөн сактасын. Эң башкысы ден соолук, андан кийин баары болот. Мен сага жакшылыкты гана каалаймын деп акыркы сандары 495 менен аяктаган абонент билдирүүсүн калтырган. Саламатсыздарбы, ак кыз, азаматсың, алга, мыкты, таланттуу кызсың. Сени дагы да чоң сахнадан көрүүгө биз аябай ынтызарбыз деп акыркы сандары 100 менен аяктаган көрөрманыбыз билдирүүсүн калтырган. Ак кызга кааларым таланты өркүндөй берсин, сонун чыгармаларды жарата беришин деп мен тилектешмин. Жакшы чыгармаларды аткарып элибиздин купулуна тола берсин, бар бол, чыгармачылык ийгиликтерди каалаймын. Устаты Эмирбек Иманалиевдин ырларындагы дээрине жеткизе ырдайт, ошонусун сыйлайм. Устат болгон мамиле, өнөргө болгон кызыгуу ушундай болушу керек деп акыркы сандары 321 менен аяктаган абонент билдирүүсүн калтырган. Түзүү байланышта көрөрманыбыз бар. Алло, саламатсызбы? Алло, кутмандуу кечиңиз менен түз эфирдебиз. Кош келиптирсиз. Алло. Байланыштасыз, урматтуу көрөрман. Саламатсызбы? Алыскы жактан байланып жаткан болсоңуз, алгыдан өзүңүздү улагыраак кармап, бизди уюлдук телефон менен уксаңыз. Саламатсызбы? Жок, тилекке каршы биз көрүүчүнү кабыл ала албайбыз, техникалык себептерге байланыштуу. Келиңиз анда ырдайлы. Убактыбыз да тарып баратат. Кандайынан ырдап берейин?
өзүңүздүн купулуңузга толгон жалпы көрөрмандардын бир жан дүйнөсүн эс алдыра турган чыгармалардан. Жакшы болот. Анда эмесе, устатым деп калдыңыздар, жалпыңыздар. Устатымдын жаңы чыккан чыгармасы чоң сахнага кадимки булбул үндүү Алтургай булбулдан да ашып кеткен Алтынбек Каленов деген агабыз бар. Ошол аткарып чыкты. Сүйүүнүн мерес мыйзамы деген чыгарманы колдон келишинче билишимче аткарып берейин. Катаалчылык кетсе кечириңиздер. Sensiz men adashkan cücüdöy, sen izlep çıpıldap jönömöy. Serpilsem bir sensin bilmeksen, sen üçün bir жалгыз men ögöy. Serpilsen bir sensin bilmeksen, sen üçün bir жалгыз men ögöy. Melcigen düynögö batpayçın, men gelip sen eşik açpaysın. Men jetçü baktını ıylatıp, men geççü yoluma taştaysın. Men jetçü baktını ıylatıp, men geççü yoluma taştaysın. Özgöçü armandun azaptı, özöktü tıtmalap da bir tün, özüngsüz dağı bir taң attı. Özöktü tıtmalap da bir tün, özüngsüz dağı bir taң attı. Melcigen düynögö batpayçın, ay men gelip sen eşik açpaysın. Men jetçü baktını ıylatıp, men geççü yoluma taştaysın. Men jetçü baktını ıylatıp, men geççü yoluma taştaysın. Men gelip sen eşik açpaysın. Ушул жерде эч кайда алыстабай туруңуз, урматтуу теле көрүүчүм. Биз азыр кыскача жарнамалык түрмөктөн кийин сиздер үчүн кайрадан жагымдуу малай, жагымдуу чыгармаларды арчылайбыз. Түз байланышта көрөрманыбыз бар. Кабыл алабыз. Алло, саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Кутмандуу кечиңиз менен кош келиптирсиз. Саламатсызбы? Аккыса кабыл
жолдоп эле айтып кетейин дедим эле. Кандайсың? Аттып жакшысыңбы? Угуп атабыз. Кош келипсиз. Сооктарың жакшыбы? Шүгүр. Жакшы айткансың. Ишине ийгилик, денсаулыкта бол. Өркүндөп өсө бер. Айтканыңыз келсин. Бар болуңуз эжеке. Уландыңыз, урматтуу көрөрман. Рахмат. Чоң рахмат сизге да ыраазычылык билдирели убактыңызды бөлүп, өзүңүздүн жакшы кеп кеңештериңизди, жылуу пикириңизди билдиргениңизге. Келип түшкөн соңку билдирүүлөрдү жаңырталы дагы, андан кийин эфирибизде жыйынтыктайбыз. Кутмандуу кечиңиздер менен катылып турган таланттарды ушинтип эфирге алып чыккыла. Азыркы чыгарманы дагы аябай жакшы дээрине жеткизип ырдады. Ак кызга чыгармачылык ийгилик каалайм, көз тийбесин, бактылуу бол деп көрөрманыбыз билдирүүсүн калтырган. Рахмат. Сиз байланышта көрөрманыбыз бар. Алло, саламатсызбы? Алло, саламатсыздар. Саламатсызбы? Кош келиптирсиз. Жардам. Оу. Мен бүгүн кирди жүзөтүп кайра-кайра деген кирге деген эме субай. Сен үчүн бир 4 сааттан туруп койсунчу. Албетте, албетте. Эми текке кетирбей. Сөзсүз түрдө апа. Мен эрте ачыкпадымбы экранды? Бир 4 куплет мага деген 4 саат деген мага арнап туруп деген эместен ушу апам деген кандай өзүнүн оюн айтып койсун. Болду апа, болду. Расыл билдирели. Бакын. Келиң санда соңку SMS билдирүүлөрдөн 2 SMS билдирүү менен тааныштыралы. Андан кийин эфирде жыйынтыктайлы. Саламатсыздарбы, кутмандуу кечиңиз менен Жамалдын жаз гүлүндөй ачылып, жүзүңөн күлкү кетпей, улуу өнөрдү аркалап жүрө бер. Устаттын Эмирбек Иманалиевдин ырларындагы мыкты деңгээлде аткарып, элибизге тартуулай берди. Акыр сандары 808 менен аяктаган абонентибиз SMS билдирүүсүн калтырган. Ак кыз, азаматсың, өнөрүң өркүндөй берсин. Жакшы ийгиликтерге жетише бер. Бар бол деп 915 менен аяктаган көрөрманыбыз дагы SMS билдирүүсүн калтырган. Ак кыз чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Биз сени менен сыймыктанабыз. Лаззат эжең деп 949 менен аяктаган көрөрманыбыз билдирүүсүн калтырган. Саламатсыңарбы? Ак кыздын өнөрү дагы да бир бөлүгү эле бул дейт. Чындыгында кыска убакыттын ичинде ак кыздын талантына баарын ачып берүү мүмкүн эмес. Талантың ташкындай берсин. Бар бол, ийгилик каалайбыз деп акыркы сандары 283 менен аяктаган абонент SMS билдирүүсүн калтырган. Келиң санда эфирде акырына жыйынтыктай беребиз. Апанын аты ким эле? Апанын атыны мен жакшы укпай калдым. Өзгөндүк апа, э? Айтардан сөздің ең мұрын ала толық ел менен да амандашып алайын. Атайын ақ чөлмөктү көрүшкөн, аудан көңіл бөлүшкөн да амансыздарбың ағайын. Манан эргип чыккан ыр менен даңанан эфириңиздерди жабайын. Бул жаркылдап турган агамдын дой жанадаң эбин табайын. Кыргызым аңырырдап анан кызыл телдеңи сабайын. Анан өзгөндүк биздин апабыз, мынан өзүңдөй болгон ак кызгаңай өзгөчө жакты батаңыз. Шабдан байкем экөөбүз мындай шаңкылдаган апамдын да
жараткандан буйруса аманын тилеп жатабыз. Анан 85ке чыгыптыр. Ошол мынан апамдын небереси Розадай, небереси Розага да узун өмүр тилейли. Мынан ардайым мына жараткан апабыздын буйруса ачык кылсын көңүлүн. Розадай болгон ой кызыңдын да тилеймин узун өмүрүн. Эми 5-чи канал жакшы экен да, акындар раз айтмакчы каналдардын асты экен. Эми жаркылдап турган агама шатманайды каалаймын, бакталайды каалаймын. Чокусуна жетиңиз да чогулган бакыт таалайдын. Рахмат. Устатым Элмир айткандай, мына тойгонго кылып канагатта торпокта жаным багалат. Биз өлкөгө кызмат кылалың ай, устундай канат сабалап. Эмиң атайы келип эфирде, мынан ак чөлмөк эбин табалып, кутман кеч каалап барына мени менен өтүлгөн эфирдин ырасы жабалып. Мынан агайын журттун алдында толкундап бир аз турамын. Изгиңелген алыр аста мынан иштечүң азыр убагым. Урматтабой мына кезектиң ай, эмиң урматтың агамаң андан сунамын. Бале, Расыл Пилдереле чоң рахмат. Акыз талантыңыз ашкындай берсин, элибиздин батасы дейп, далай бийиктерди, ийгиликтерди багындырыңыз, улуу өнөрдү ушул алып жүрүүчүлөрдүн сапашында болуңуз. Сизге чоң рахмат. Бүгүнкү сунуш четке какпай, көрөрмандар менен жагымдуу маанайт куруп бергениңизге. Ушундай эфириңиздерге чакырып, студиянын ичине батырып, элибизге шаң уруп берип жатканыңыздарга ишиңиздерге ийгилик болсун. Айтып өтмөкчү, ушундай согуштун үнү жаңырбай, комуштун үнү жаңырып, айтканыңыз келсин. Жердин үнү жаңырбай, өрдүн үнү жаңырган заман болсун. Чоң рахмат, айтканыңыз келсин. Урматтуу телекөрүүчүлөр, эч кайда алыстабай туруңуздар. Бизде жарнамалык түрмөк бар.